Ангара. Оу. Кеттик, баштадык. Сойлалы. Кандай бәрі? Аясың Маралдық жақтан дәрі. моралдык жакта, физикалык жактан дәрмесиң бе? Физикалық жақтан азыр көрөбүз. Кандай сайсыз? Тандайсыз. Бары жакшы, манаңар кандай? Жакшы. Мана жакшы, бирок физикалык абал билбейм. Физикалык абалда бүгүн нагрузканы көп деле бербейм. Көнүгүүлөр кичине жеңил болот, бирок көбүрөөк кандай десем, мындай жеңил сыпа статикада болот да. Көп динамикасын бербейм, ошондуктан биринчи дем алуудан баштайлы. Негизи бүт көнүгүүлөрдүн баарын дем алууну ич жүздөн өйдө дем алалы, анан өпкөбүздөн кандай десем, ар тарапка тартуудай көлөм алалы. Дем алалы. Ич жүздөн ылдый, өйдө мурдумуз менен. Өйдөдөн ылдый. Ич жүздөн өйдө. Эми өпкөгө өтөбүз. Өпкөнү сырткы карай кабыргаларды тарткандай ачабыз, анан жабабыз. Колуңуз менен жардам берсеңиз эле болот. Чынында ушу көнүгүүлөрдү жасап жатып, буга чейин такыр дем жетпей жүргөндөй сезимдер келип жатат азыр. Азыр өзгөчө ичим мындай жыргап жаткан убагыда сеникичи кандай Расул? Эми үчүн таптакыр дем алып көрбөптүмүн. Өпкөнүм алганга керек беле. Негизи деле өпкөнүн көп, негизи эле бүткүл көлөмүн колдонбойт экенбиз, ошондуктан азыр дем алуу менен сиз жанакы диафрагманы кыймылдатат экенсиз. Негизи бүт ички органдардын көйгөйлөрүнүн баары диафрагманын кысылышынан чыгат экен. Ошондуктан дем алуу бирден бир аябай негизги керек кыймыл аракет. Эми баштайлы. Колуңуздан өйдө, ылдый түшөлү. Өйдө, ылдый. Кыймыл аракет кичине бат-баттан. Дагы. Эң сонун өйдө, ылдый. Эми кичине мен силер бери жакта эле карап тура бересиздер. Биз болсо мен сырт жактан караткандай кыймыл аракет жараталы. Бутубуз деген жамбаш линиясынын бир линиясында турат. Бүгүн Расул өзгөчө энергиялуу. Тектоник. Мен негизи Расулду аяп акырын статиканык жасасак. Ошентиңиз. Мен пенсионермин да картайып калганмын. Бутуңузду кичине жакыныраак. Дагы. Кичине, эң сонун. Эми ошол эле кыймыл аракетти отургучка отургандай жасайбыз. Батырдын позасы беле? Жок, батырдын позасы. Отургуч позасы. Өйдө. Дагы. Тизебиз кандай десем, согончоктон дагы чыкпашы керек негизи. Артка отурабыз дагы, жамбаш линиясы, тизе линиясына ылдый түшөбүз дагы, белибизди ийбейбиз, бөктөлбөйбүз, бөкүрөйбүз. Дем алабыз. Дөңгөч кыймыл аракет жасабайбыз, Расул? Келиңиз. Белектен кийин ушу сөз аябай калып калды эле менде. Дагы. Чынында жараштуу сөз. Көрөнөдө койсо. Бул мен үчүн комплимент. Дагы. Негизи бул кыймыл аракетте толку боюздун бүт булчуңдары иштейт дагы, анан эң эле негизги жамбаш булчуң, анан бел булчуңдары. Дагы. Чынында жашоодо ушинтип столго отуруп көрбөптүрмүн. Чында кылып көрүш керек экен. Расул тамада болсо ошол тойдо сиз ушундай кыймыл аракет жаратат болушуңуз керек деп ойлойм да. Эми ошол эле позицияны оң бутубузду коебуз дагы кичине өйдөрөөк. Анан кыймыл аракетти эми бир бутубуз менен отургандай жасайбыз. Азыр Расул бети менен жыгылчыда көрүнүп. Баары жакшыбы? Жок. Баланстык кармаңыз. астына. Анан кыймыл аракет жок бир нерсени карасаңыз, кыймылдабаган бир нерсени карасаңыз, өзүңүздүн балансыңызга жакшы болот. Акырындап жамбаш линиясын ылдый түшүрөсүз. Анан туруп турасыз. Колуңузду өйдөрөөк, дем алабыз. Баш бармакты, сол бутубуздун баш бармагын ылдый жерге тартсак, сизге баланс жакшыраак болот. Мындай учурда угуу да кыйын экен. Өтүңүз. Сол бутубуз. Эми негизи оң бутубуз Сол бут жеңилейт экен, билбейм. Негизи оң буту туруктуу көп бербейт. Келиңиз, тескерисин. өйдө ылдый. Эгер таптакыр кыйналып атсаңыз, ылдый жакта калып калышыңыз мүмкүн. Биз отуруп туруп аттык беле. Эми эң акыркысы биз бул позицияда кичине ангара жамбаш линиясы менен артка, тизебиз согончоктон өтүп кетпейт.
кармап туралы. Дем алалы. Сол бут менен эле. Сол бут менен. Сол бут өйдө, оң бут астыбызда. Жамбаш линиясы артқа қарай, қолыңыз астыға қарай. Азыр Расул чалп этчи кылса эмне кылам деп турам да, жардам беремби же? Эми жанакы Расул айтып аткан Джокер позасы. Батырдын позасы мен ошентип эле. Биринчи батыр позасы. Сол бутубуз оң жак астыбызга, оң бутубуз артқы жакка соончук менен. Расул бизди карап койсоңуз, биз аябай жакшы маанайда калат элек. Эми жамбаш линиясы бир линияда калат дагы, соончок артка тизебиз барыш бармактан өтүп кетпейт, колубузда өйдө жок. Эң сону, бирок жамбаш линиясы бир жакта. Сол жамбаш линиясы менен. Мен жамбаш бир жакта эле турат го дейм. Жок, эң сонун эми башталды окшошту. Болду, кыймылдап эми. Эми биз кичине ошондой иштей баштадык, көрдүңүз да? Эми кичине колубуз менен асты жакка жамбаш линиясынын артка келсек, бул Джокер, кандай десем, жана урушка даярданып бараткан Джокер да? Кылыч даярдадым десе, жок, йога пилатес. Дагы кичине мындай карасаңыз, сырт жактан бир линияны сызып атам. Колум менен белим, анан оң бутум. Сиздики бир сызык линия болгон. Сиздики толкун. Тизебизди ылдый жакка коебуз. Биздики неме бар го, диаграмма бар го. Бизнес. Ылдый жакка, дагы эле колубузду өйдө жакка. Жамбаш линиясы менен бүт муундарды бошото тургандай булчуңдарга кыймыл аракет ылдый жакка тартылабыз. Баары жакшы болсо, колубузду артка, белибизден нары дагы сондурбайбы? тартылабыз. Талдуу жерде муундар аябай. Ошол муундар иштегенде бул деген белге байланган муундар, анан булчуңдар, ошол булчуңдар ички органдарды бир калыпта кармап, анан белди кармап турат экен. Ошондуктан биз ошон үчүн чоёбуз. Чоюшубуз керек. Урматтуу көрүүчүлөр, айта кетели, ушуну кылып коюңуз. Чынында. Укмуш сезимде. Бирок эртеси күн тура албай калышыңыз мүмкүн. Алмаштырабыз. Өйдө жактан көтөрүлөбүз. Кол бир Алмаштырабыз. Эң сонун. Дагы эле. Бутубузду алмаштыралы, тарынып калбасын. Өйдө. Дем алууну унутпайбыз. Ылдый жакка түшүп калбайбыз. Бул деген позиция мындай. Тартылуу эмес, жок, өйдө көтөрүлөбүз. Бул чуң алыш керек. Бул позиция ылдый жакта, бул позиция өйдө жакта. Көтөрүлөбүз. Жокерибизди. Биз коркунучтуу жокербиз. Расул нас жокер деп көрүнөт экен. Расул. Бири-бирине үмүт коюңуз, жүрөкчө. Дагы. Эми тизебизди бүгөбүз дагы, кыймыл аракетти чоюга, булчуңдарды чоюга. Шпагатка даярданууга. Чоюлуп атамы муундар? Сезбей калдым. Жамбаш линиясы бир линияда болсо, сиз деген көбүрөөк жанакы воздушно-поясничный булчуң деп коет. Ички муундар аябай чоюлуп атат да. Албетте эң сонун. Биротоло шпагатка даярданат. Шпагаттын аты ханыманасына. Жаңы жылда шпагатка отурбайбы. Жаңы жылды эпирде. Унутпайбыз, ичти кармайбыз. Тартылабыз, төшүбүздү өйдө. Бир нерсесин кылсаң, экинчисин унутуп калат экенсиң. Эми астыга согончокту артка тартабыз дагы, баш манжалар астыга. Акырындык менен дагы эле жамбаш линиясы бир линияда турат дагы. Анан согончуз баш бармакты астыга тартсаңыз, арткы булчуңдар жакшы чоюлат. Аябай эле жакшы чоюлат экен. Белди түздөгөндө шу бияктар. Эң негизгиси ошо белди түздөшүбүз керек. Ошо белим мен байкуш көптү көргөндө. Көбүрөөк көтөрүлөбүз. Негизи айтат, бел омурткалары жакшы адатта болсо, сиздин кандай десеңиз, өзүңүз жаш болосуңар. Белиңиз кыймыл аракети жаман болсо, өзүңүз грыжа протрузия болсо, сиз абышка токойсоңуз болот. Биз дагы 57 барып калдык да. Ылдый отурабыз дагы, кичине бутубузду тарткан кыймыл аракет жасайбыз. Расул, сенден көптөн бери сурайын деп жүрдүм эле. Ушул көнүгүүлөрдү кылгандан кийин мончодон чыккандай болосуңбу же мен деле? Мындай жакшы болуп калат да, жеңил болуп калат. Мен тердеп мончодон чыккандай экен деп ойлоп атпаймынбы? Колубузду астыга, кыймыл аракетти өйдө жак менен көтөрүбүз. Тердеппи? Андай деле болот аба. Колубузду астыга, төшүбүздү асты жакка дагы акырындык менен кайра эле арткы булчуңдарды тартканда жана бел булчуңдар. Колубузду ийсек кичине, чыканактан бүксөк, өзүбүз акырындык менен ылдый түшүп,
кыймыл-аракет жакшы жаратат экенбиз. Кайда үйдө? Көрүп калдыңыз. Бирөө жалкоо болуп атат, бүгүн. Калтыра Кыймыл кылайын. аракеттин баары башкача. Эми ошол эле линиядан биз деген позицияны бүкпөй эле жанакы көгүчкөн позасына өтөлү. Бул көгүчкөн позасында согончок мындай кандай десем, ич жүзүнүн ортосунда линиясында калат дагы, тизеби сырт жака. Килемченин сырт жагында. Килемченин сырт жагында. Ким каяк несинде? Сырт жагында. Тизебизби? Куй. Жок, бирок ошону менен согончок өйдө жак, эң сонун ошондой Ушундай болду? аракет. Анан дагы эле жанакы Расул сезип аткан булчуңдар дагы эле ошолор тартылат. Ооба. Билип атасыз, бутуңузду артка коюңуз дагы, Мен талдуу жерим шок болуп атат азырчы. коюңуз. Анан ылдый жакка кыймыл аракет жаратабыз. Жатып алыңыз. Жак, рахмат. Жатып алыңыз. Жата тур эми жумушта. Расул жаткысы келип атты эле. Мына жакшы акырын. Кайсыл кино тасмада эле жок туруп Жок турайын туруп турайын дегенде. Кавказка. Кавказская принцесса. Да. Эми төш булчуңдар менен астыга тартылабыз дагы, жагы эле жамбаш линиясы жана сөөктөрү бир линияда калыш керек. Ошондуктан бул кыймыл аракет төш менен. Дөңгүч, албетте. Төшүңүз Сынаш керек болчу да. негизи төштү асты жакка тартабыз. Баары жакшы болсо, колуңузду астыга дагы, анан акырындык менен негизи бултубузду өйдө көтөрө беребиз. Бирок эки сөөк ылдый жакта калыш керек бир линияда. Өйдө эмес, астыда эмес. Жок, негизи деген жанакы Жаш туруп, Жаш туруп ушундай. алмаштырабыз. Дагы эле согончок өйдө, тизеби сырт жакка, анан акырындык менен кандай десем, бутуңузду алмаштырабыз. Жардам керекпи, Расул? Төшүңүздү ылдый жакка, согончок негизи бир ич жүздөн бир линиясында болот дагы орторок. Анан кыймыл аракетти ылдый жакка тартылып жазайлы. Эс алалы. Бул позицияда негизи 1 мүнөттөн 3 мүнөткө чейин турсаңыз, эң сонун болот. Негизи жамбаш линиясы да бошойт, бел кысылган көп булчуңдар жакшы чоюлат дагы, белиңердин ооругандагы кетет. Дем алып атасың. Расул дем алыңыз, таптакыр кыз алып кеттиңиз. Чакпасыңбы? Бар жакшы. Колуңузду астыга. Жок, мен Дагы кеттим. ангара кичине сырткараак тартсаңыз Мен бутуңузду. ойнобойм силерди. Сырткараак, жок, бул бутуңузду, бүктөлүп аткан бутуңузду, тизеңизди негизи сырткараак тартышыңыз керек. Асты жакка тартсаңыз, көп булчуңдар ойнобойт. Эми ошол эле позицияны алмаштыргандай, астыбызга оң бутубузду коебуз, үстүбүзгө сол бутубузду коебуз дагы, акырындык менен согончокту сырт жакка. Бул позанын атын айтсам, күлкүмүштүү да. Уйдун башы. Уйдун башы. Эми астыга, төшүбүздү астыга. Меники бир аз Жыйынтыктоочу көнүгүүлөрдүн неме бири бар го. дейм. Албетте. Бул жеге жана бутуду жана жамбаш булчуңдарын жакшы чоюп албадыкпы, ошону эле кичине дагы колдоп коебуз. Колубузду астыга коебуз дагы, чүңгүрчө жасайбыз. Чыканакты өйдө көтөрөбүз дагы, анан тизебиздин линиясынан өтөбүз. Бутуң ары кетпесечи, сол бутуң. Кетпесе, ошолду каласыз. Колуңузду артка коесуз, Анда кошполдо Расул. койсун. Артка коесуз колуңузду. Артта. Бутуңузду анан төшүңүз менен астыга. Анан жамбаш булчуңдарын линиясы жана сөөктөрү бир линияда калыш керек. Алмаштырабыз. Алмаштырабыз. Анан ушу менен негизи бул позицияны анан бүгүнкү эртең мененки көнүгүүлөрдү жыйынтап койсок болот. Жыйынтыктап коебуз. Жыйынтыктайлы. Расул, кандайсыз? Баары жакшы болсо төшүңүздү астыңызга жамбаш линиясы сөөктөрү бир позицияда жана килемчеде калыш керек. Мен бул бутумдун чоң болгон үчүн ушинтип ие албай калышым да мүмкүнбү же? Жок, бул деген жанакы Тезеле актанып атамбы? жамбаш сөөктөрүнүн кыймыл аракети аз. Жамбашым иштебейт демек, Сөөктөр иштебейт, жамбашыңыз иштейт. Асты жака. Сиз ошол позицияда калып калыңыз дагы, анан биздин тиле көрүүчүлөр менен коштошуп койсок деле болду. Саламатта болуңуздар. Биз менен эртең менен көнүгүүлөрдү кошулуп жазасаңыз, силерде баары жакшы болот. Кичине Расул биз менен кошо анан кичине чоюла баштайт деп ойлойм, э? ошондо мен дөңгөчтөдүңүз да, мындай таттуу тил менен. Сыпа айттым. Ден соолукта болуңуздар, ардактуу теле көрүүчүлөр. Машка. Бизге окшоп, мага окшоп дөңгөч болбоңуздар. Эфирибизди улантабыз. Ар дайым таңшыла берсин.
таң эрте туруп бизге көңүлүн буруп, калай калка өзүнүн ушундай жакшы бир ден соолукка болгон багытын алып келе жаткан Айсалкын Айска чоң ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз дагы сиздин ыраазычылыгыңыз менен ийкемдүү бололу, буюрса. Эфирибизди алда айлантабыз.